Жашыл энергия кубаттуулугу 2023-жылы дүйнө жүзү боюнча 50%га өстү. Бул акыркы 20 жылдагы эң жогорку өсүү темпи деп айтылат эл аралык энергетикалык агенттиктин жаңы баяндамасында. Кыргызстан учурда энергетикалык системадагы тартыштык менен беткелип, мындан улам альтернативдик энергия булактарын ишке киргизүү актуалдуу болууда. Эгерде күчү жетип баратса, бир блок иштейт. Эгерде күчү аз болуп баратса, экинчи блок кошулат. Ошондо ар бир тепловой насос 5 киловаттан. 5 киловатт эми бул эң жакшы нерсе. Альтернативдик энергия багытындагы европалык лидер Реглус компаниясы Кыргызстанда өкүлчүлүгүн ачты. Жакынкы планда күн панелдерин курган завод салып, продукцияны экспортко чыгаруу. Бара-бара ушундай компаниялар көбөйсө, ошол жашыл технологиялардын баягы илимий изилдөө хабын айлансак болот да. Ушул жана башка темаларга Capital командасы сереп салат. Биз менен болуңуз. 2023 жылы кайра жаралуучу энергиянын глобалдык кубаттуулугу 2022 жылга салыштырмалуу 50%га өсүп, 510 гигаваттка жетти. Бул акыркы 20 жылдагы эң жогорку өсүү темпи деп айтылат эл аралык энергетикалык агенттиктин жаңы баяндамасында. Докладдын авторлору 2024 жылы шамал жана күн энергиясы биригип, гидроэнергетикага караганда көбүрөөк электр энергиясын өндүрө баштайт деп прогноздоду. 2023 жылы күн жана шамал кубаттуулуктарынын 96% энергия генерациялоодо көмүр жана газ электр станцияларына караганда азыраак чыгым сарптааларын көрсөттү. Ошол эле учурда күн батареяларынын баасы 2023 жылы жылдык мааниде дээрлик 50%га төмөндөгөн. Ал эми дүйнөдө аларды өндүрүү көлөмү 2021 жылга салыштырмалуу 3 эсеге өскөн. 2023 жылы декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча саммитинде 120дан ашык өлкө 2030 жылга чейин күйүүчү майларды пайдаланууну азайтуу үчүн дүйнөнүн кайра жаралуучу энергия булактарын 3 эсеге көбөйтүү келишимине кол койгон. Кыргызстан жыл сайын болжол менен 15 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгып, бирок учурда эл энергетикалык системадагы тартыштык менен беткелип, мындан улам альтернативдик энергия булактарын ишке киргизүү актуалдуу болууда. Өлкөнүн электр энергиясынын 90%дан ашыгы гидроэнергетикалык ресурстардан өндүрүлөт. Ресурстардын мындай бөлүштүрүлүшү өлкөнүн энергетикалык туруктуулугуна шек туудурат. Кыргызстанда жылына 15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун маалыматы боюнча, бул учурдагы энергия системанын максималдуу кубаттуулугу. Электр энергиянын 90%дан ашыгы гидроэнергетикалык ресурстардан өндүрүлөт. Ошол эле учурда өлкө өзүнүн гидроэнергетикалык потенциалынын 10%-ын гана пайдаланып келет. Эксперттердин эсептөөсүндө республикада кайра жаралуучу энергия булактарынын потенциалы абдан жогору жана 10 миллиард киловатт саатка чейин энергия бере алышат. Кыргызстан шамал энергиясынан жылына 50 миллион киловатт саатка чейин, күндөн 500 миллион киловатт саатка чейин, чакан гэстерден 5-8 миллиард киловатт саатка чейин, биомассадан 1 миллиард киловатт сааттан ашуун энергия ала алат. Буга чейин жашыл экономика, жашыл энергия дегенди биз бир жөн гана тренд, бир мода катары карап келдик элек. Эми болсо бул канчалык реалдуулук экенин табиаттагы, климаттагы өзгөрүүлөр ачык даана көрсөтүп жатат да. Өзгөчө соңку 2 жылдан бери. Анан Кыргызстандын шартында баягы климаттык өзгөрүүлөрдөн тышкары коррупция, башкаруудагы чоң кемчиликтердин кесепети дагы буга кошул ташыл болууда. Бир эле мисал келтирсек, мынакей Бишкектеги борбордук жылуулук системасы да канчалык чоң каражаттар алынып модернизация болгонуна карабай экинчи чоң аварияга туш болду. Жакында эле өкмөт айтты, мындан ары биз Бишкектеги жаңы салынып жаткан курулуштарды борбордук жылуулук системасына кошо албайбыз деп. Албетте буга чейин такайлай айтылып келген, мына биз ошол советтик доордон калган өнөкөт борборлоштурулган системадан баш тартышыбыз керек, децентрализацияга барышыбыз керек деп. Турмуш өзү эле кыйнап ошого алып баратат окшойт бизди, эгер жакшы жол менен бара албасак, ушундай жол менен барасыңар депчи. Буга эми курулуш компаниялар ушул жагдайдан улам кандайдыр бир жаңы чечимдерди издеп жатышабы? Алардан бир мындай суроо талаптар түшүп жатса керек балким. Дээрлик бүт курулуш компаниялар азыр ошо издеп башташты чечимдеринчи, автономдуу от казандарды куруу боюнча бизге дагы аябай көп кайрылуулар болуп атат. Менин оюмча бул жакшы нерсе, жакшы жашан. Эртели кечпи бул жолго түшүшүбүз керек болчу. Себеби дегенде өзүңүз карап көрсөңүз, жылуулук электр борбору бул эмне деген нерсе? Бул деген советтик доордогу парадигма.
Ал убакта базар экономикасы жок болчу. Ошо жылуулук электр борборундагы от казанда кайнатылган суусу, жылуулугу жана электр жарыгы бул деген товар эмес, өндүрүлгөн товар эмес, жөн эле элге жайытылган бир жакшылык катары кабылчу да. Социалдык пакет. Анын акчасын эч ким эсептечү эмес. Себеби дегенде парадигма ошол базар экономикасындай болчу эмес да. Ал эми азыр болсо биз ошол өнүккөн өлкөлөрдүн ошол эле кошуна өлкөлөрдүн тажрыйбасын өтүп атабыз. Бул деген тажрыйба эмне? Децентралдаштыруу. Ал эми бул ошол эле учурда жашыл экономика, жашыл технологиялар жаатында компанияларга бир сыноодо даярбызбы? Ошондой азыр талап күчөйт. Ошону биз баягы кардарларга туура коюп бере алабызбы, жеткире алабызбы? Бул экинчи маселе. Буга чейин Бишкектин жогору жагындагы жаңы салынып жаткан үйлөрдү жылуулук системасына кошуу токтотулган эле. Ошого байланыштуу алардын көбү баягы көп эмес дээрлик бардыгы эле альтернатива катары газ отканаларын салууга өтүшкөн. Эми бул өтө опурталдуу маселе болсо керек Кыргызстандын шартында. Дегенин биринчиден бул газ биздин өзүбүздүн оокат эмес, биз аны сырттан сатып алабыз. Биз жаңы бир энергетикалык көз карандылыкка кептелип атабыз. Экинчиден бул өтө чоң саясий рычаг, жана аны айтпасак деле белгилүү. Буга чейин бул саясий рычаг колдонулуп дагы келген. Газды биз мынакей Россия аркылуу алабыз. Газпром болсо өлкөдөгү чоң монополист. Андыктан бул жагынан алып караганда ошол борбордук жылуулук системасына альтернатива катары бир гана газды карай бербей, дал ушул жашыл технологиялар жагына көбүрөөк оосок жакшы болмок. Сиз айткан жанакы геосаясий жагынан дагы газдын бир кемчилиги, экинчи кемчилиги газ деген Бишкекте эле. Жана Оштун бир бөлүгүндө. Бирок аны менен Кыргызстан чектелбейт да. Ысык көл областына алалы. Биосфералык зона, аяка газ жок, аяка менимче жакын арада газ да барбайт. Нарында газ жок, Баткенде газ жок. Транситтик энергетикада сонун чечимдер бар. Бир эле жалпак мисалды келтирейин. Биз азыр отурган кеңсебиз ошол жана жылуулук насостон жылыйт да. Бул кеңсенин эгерде аянты 180 чарчы метр болсо, жылуулук насос сырттан абаны эле алып, ошону кайра иштетип 2 киловатт электр энергиясын сарптайт, бирок 10 киловатт жылуулук энергиясын берет. Буну жылуулук насосу деп коет. Жылуулук насос деген бул эмнени түшүндүрөт? Бул үнөмдүү пайдалануу деген түшүндүрөт. Бир эле мисалды айталы, бизде энергетика тармагында эң популярдуу термин бул трехфазка, 3 фазалуу жылуулук берүү да. Ал эмнени түшүндүрөт? Ар бир 3 фазалык абонент өзүнө 15 киловатт кубаттуулук электр энергияны жаздырып алган. Элестетиңиз, азыр Кыргызстанда эксперттердин талдоосу боюнча 7 миллион калк болсо, миллиондон ашыгын ошол 3 фазалуу укугу бар от жаккангачы. Демек, ал ошол миллионду 15 киловаттка көбөйтсөңүз, 1,5 миллион болот да. Бул деген кандай эбегейсиз жоготуу да. Биздин сунуш ошол 3 фазалуу 15 киловатты жаккандан көрө, мисалы 2 фазалуу же 3 фазалуу жылуулук насосту коюп, ордуна 10-15 киловатт жылуулук калса болот. Бул кеңири тараган ийгиликтүү технология. Батышы болобу, чыгышы болобу, кошуна Россияда деле, Казакстанда, Түркияда мисалы пайдаланып келет да. Анан биздин эсептөөбүз боюнча, эгерде азыр улуттук программа болуп ушул жылуулук насосту койсок, от чагылбайт, газ чагылбайт. Биздин энергосистема кадимкидей бошой түшөт дагы, жанакы электр энергиянын дефицити, таңкыстыгы азыр 6 миллиард киловатт саат болуп атат. Энергетика системабызына биз чоң бир пайда алып келмекбиз. Мен жаңы конок үй салам деп көп жылдан бери үмүттөнүп жүрчүмүн. Анан ушул үйдү баштаганына, биз үйдү бүткөнгө бир баштаганыбызга 3 жыл болду. Анан ошол 3 жылдын ичинде көп тренинг семинарга катышып, ошол жерден мен түшүндүм. Өзүмөн баштап, эгерде мен үйүмдү энергия эффективдүү кылсам, мен биринчиден көмүрдү аз колдоном. Экинчиден мусор переработка кылам. Соответственно, пластик, айнек, темирди кайра вторичная обработка кылсам болот экен. Бизде Караколдо азыр завод салынды, жаңы завод болгон, мусороперерабатывающий.
ошого да мен өзүмдүн салымымды кошом. Мисалы үчүн көп турист келет, мен эгерде мусорду сортировка кылсам, бул уже менин мусорум талаада барып жатпайт. Соответственно, бул кайра переработка болуп, кайра иштетилет. Жана мен энергоэффективный тепловой насос деген бар. Анан ушул энергоэффективный технология менин үйүмдү азыр жылытат. Менин үйүмө азыр муздак аба алып келет. Менин үйүмө жылуу суу алып келет. Анан бул көп электроэнергияны колдонбойт. Соответственно, мен электроэнергияны азыраак колдонуп, өзүмдүн бюджетимди да сактайм. Жана азыр электроэнергия тартыш болуп атканда мен ошого дагы бир кандай бир өзүмдүн салымымды кошом. Бул суунун температурасын карап турат. Анан суу температурасы бир аз ылдыйлаганда бул өзү иштей баштайт. Соответственно, бойлер жакшы жылуулуп болсо, бойлердин ичинде суу көбүрөөк ысык сакталса, бул иштебейт. Соответственно, силер электроэнергия коротпойсуңар. Эгерде бир аз да температура түшүп, мисалы үчүн менде гостевой дом, туристтерим келип душка түшүп, жылуу суу колдонуп, же болбосо кухня жылуу суу колдонгондон кийин суунун температурасы түшөт. Андан кийин бул эгерде күчү жетип баратса, бир блок иштейт. Эгерде күчү аз болуп баратса, экинчи блок кошулат. Ошондо ар бир тепловой насос 5 киловаттан. 5 киловатт эми бул эң жакшы нерсе. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн мен ошол ар бир комнатага бир аристондон койсом, аристон в среднем бир 2 киловатт деп коелучу. Бир аристон. Менде 11 номер бар. Ошондо 20 киловатт болуп кетет. Бул 5 киловаттан КПДсы, коэффициент полезного действия, бул 15 киловаттан ашык. Силерде мисалы үчүн теплый пол болсо, же радиаторлор болсо, ошонун ичиндеги сууну да жылытып берет. Жана силерге кондиционер керек болсо, ошол эле биздин террасага муздак абаны үйлөп берет кышында, же болбосо жайында, кышында жылуу абаны үйлөп берет. Соответственно, бул обогреватель сыяктуу да иштейт. Бунун ичинен азыр суу жылытканга процесс жүрүп отурат. Ушу угуп отурсаңар, бул суу муздак абаны алып туруп, сууну алат дагы, анан жылытып кайра ушул трубалар менен кайра эле ушу бойлерге алып келет. Бойлерди атайын жылытып салганбыз, анткени үчүн ичиндеги ысык тышка чыкпаш керек. Андан кийин бул жерде панель управлениясы бар. Ушул жерден биз температураны карайбыз. Температураны 60 градус же болбосо 50 градуска коюп койсок, бул тепловой насос өзү иштей берет. Булга көп акча коротпойсуңар эгерде колдонсоңор. Бул көп бузулбайт, мунун гарантиясы көп жылга болот. Анан азыр биздин өлкөгө көп жаңы технология келгенде бул тепловой насостор көп келе баштады. Кышында, январь айында эгерде биз көмүр менен жага турган болсок, жана комнаталарды аристон менен жага турган болсок, светтики жолбол менен санап келгенде бир 30-40 миң сом болмок. Көмүр бир айдыкы минимально бир 4 тонна кетмек. Январь айында эң суук жерде. Тепловой насос менен светтики примерно бир 10 миң сом болот. Көмүрдүкү бир 1 тонна максимум. Эмнеге дегенде, көмүр менен буга бир аз жардам берип туруш керек. Эң суук күндөрдө тепловой насос бар эле КПДси бир аз түшөт. Но көмүр менен жардам бергенде уже экөө бириккенде аябай эле экономия болот. Чехиялык Regulus компаниясы бул чакырыктарды альтернативдик энергия булактары тармагында кызматташуу жана алдыңкы технологияларды киргизүү мүмкүнчүлүгү деп эсептейт. Жашыл энергия багытындагы европалык лидер Regulus компаниясы Кыргызстанда өкүлчүлүгүн ачты. Жакынкы планда күн панелдерин курган завод салып, продукцияны экспортко чыгаруу. Regulus бул Европада, дүйнө жүзүндө кайра жандануучу же альтернативдик энергиянын өндүрүүчү компаниялардын бири да. Баш кеңсеси Прага шаарында, бирок өндүрүштөрү Грецияда, Румынияда, Польшада, Словакияда. Ошон үчүн бул европалык шериктештик чөлкөм компаниясы болуп эсептелинет. Ал эми компания 9 жылдан бери Кыргызстанда ири долбоорлорду ишке ашырды. Эми учкай токтоло кетсем, Жалкичи районундагы муниципалдык отказанды күн панелдери өткөргөн. Ысык сууну ошол Regulustун күн панелдери ысытат. Анан кошумча тиги газдан отказандар бар. Андан тышкары Орто Сай кечи конушунда, андан тышкары мына Дасмия комплекси, өйдө тоо жакта биздин көп адамдар тааныган Кара булак комплекси ишкыса ири жакшы долбоорлор ишке ашып, алар
бир эмес 5, 6, 7 акыркысы тиги жылуулук сезондорунан өткөн да жана өзүнүн ошол пайдасын керектүүлүгүн далилдеп берди биздин кырдаага. Ошол себептен Regulus компаниясынын негиздөөчүсү Азия чөлкөмүнөн ошо Кыргызстанды тандап алды. Демек, Regulus компаниясы Бишкек шаарында өз өкүлчүлүгүн ачуу менен бул бир гана Кыргызстандын базарына эмес, бүтүндөй Борбор Азиянын базарына кызыктар жана ошол рынокко Кыргызстан аркылуу кирүүгө кызыгып жатат деген сөз болуп жатат да. Инновациялык технологияларды жеке Кыргызстандын эмес, ошол Борбор Азиянын жана Кавказдын калкына кеңири таратуу, маркетине алып келүү. Ал эми Кыргызстанда ошол регионалдык кеңсеси болуп өндүрүш эки багытта болот. Биринчи багыты бул күн панелдерин өндүрүү. Демек, өндүрүш Кыргызстанга көчүрүлөт. Башкача айтканда, сатыла турган продукциялар Кыргызстанда өндүрүлөт. Кыргызстанга көчүрүлөт. Себеби дегенде азыр геосаясий абалга байланыштуу Европада өндүрүштү кармоо кымбат болуп атат, а бизде тескерисинче азыр жеңилирээк да. Биздин өкмөт да ошон үчүн көп чыгарып атпайбы чет өлкөлүк инвесторлорду. Бул жакта да ошо инвесторлор ошондой келишти. Күн панелдерин өндүрөт. Күн панелдеринин табиятында экөө бар. Бирөөсү электр тогу чыгарат, бирөөсү сууну жылытат. Бул болсо ошо суу жылытуучу күн панелдери. Ал эми экинчи продукция мен айтып аткан жылуулук насосторун. Ошо жылуулук насосторун бияктан өндүрүп, ошо калкка кеңири таратуу жана өндүрүшкө кеңири таратуу максатында. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, компания бул Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнүн базарын карайт, ошол базарларга кызыктар деп. Соңку геосаясий жагдайлардан улам, Украинадагы согушка байланыштуу баягы батыштын бул тегеректеги базарларга чыгуусу бир топ татаалдашып атпайбы? Ошол шарттан алып караганда дагы бул өндүрүштү бул тарапка көчүрүү бир катар логикага ээ болсо керек. Анан билесизби, эмнеге Борбор Азияга булар басым жасап атат? Себеби дегенде, ООНдун рейтингин алганда Борбор Азия чөлкөмү калктын өсүү индекси жагынан алдыңкы орундарда турат. Кыргызстанды эле алсак, калктын бир 50% бул 18 жашка чейинки жаштар да. Демек, ошол энергиянын баягы сарптала турган потенциалы күчтүү деген түшүндүрөт да. Талап күчтүү болот да. Ошол себептен бул технологияларга да мультипликативдүү эффект менен талап да күчтүү болот. Мисалы, Борбор Азия менен биз ошол Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен да чектелбейбиз. Борбор Азияга да Пакистан да кирет. Жалгыз эле Пакистанды алсак, ал жакта маркетте бир 280 миллион калкы. Ал эми Пакистандагы электр энергияга болгон тариф сомго айландырганда 14 сом. Биз биякта болсо бир 2,5 сом төлөп атсак, аякта 14 сом болуп атат. Ошол себептен Кыргызстан идеалдуу хаб болуп калышы мүмкүн да. Бизге Пакистан алыс көрүнөт, бирок эгерде картаны карасаңыз, Бишкектен Астанага 1000 километр учасыз, ошондой эле аралык Исламабадка чейин да. Ошол себептен биз баягы бул технологияларды Кыргызстандан идеалдуу полигон кылып, тест кылып, биякта ошо ынандырып, анан кеңири жайылтайлы деген максатыбыз бар. Албетте, бул жерде түшүнүктүү нерсе, Кыргызстанда өндүрүш ачылса, демек инвестиция келет деген сөз, демек жумуш орундары пайда болот деген сөз. Мындан тышкары дагы бир маанилүү нерсе болсо керек. Кыргызстан бул жерде бир гана ошол, бул эми жөнөкөй традициялуу өндүрүш эмес да, бул жогорку технологиялык жана жогорку илимге негизделген өндүрүш. Демек, бул жагынан да Кыргызстандын утушу чоң болсо керек. Биз көп нерседе утушта болобуз. Биринчиден интеллектуалдык менчик биздин өлкөдө болот, экинчиден биз жумушчу орундарды түзүп атабыз, үчүнчүдөн биз салыктарды төлөп атабыз, төртүнчүдөн биздин өлкө негизи Кыргызстанды жашыл экономика хабы же жашыл экономиканын өлкөсү катары таанытабыз. Анан акыркысы бешинчи, бара-бара ушундай компаниялар көбөйсө, ошол жашыл технологиялардын баягы илимий изилдөө хабына айлансак болот да. Бизден мондой хардвер, мисалы күн панелин же болбосо бактарды же тиги жылуулук насосторду сатпай, биз интеллектуалдык жана софтторду сатканга айланган компанияларга же ошо өлкөгө айлансак болот да. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темаларына биз менен сереп салыңыз. Ишиңизге ийгилик.